Саламатсыңарбы балдар? Көркөм өнөр сабагыбызды баштайбыз. Балдар, силердин назарыңарга мен силердин айрым досторуңардын тарткан татынакай сүрөттөрүнөн тартуулоо менен силердин маанайларыңар жогорку деңгээлге көтөрүлдү деп ойлойм. Маанайларды эң мыкты даражага көтөрөбүз, азаматтар. Биз өткөн сабакта көз боектору алтын күз аттуу тема менен таанышкан элек. Бүгүнкү сабакта биз оюмдар дүйнөсүгө саякат кылабыз. Демек, сүрөттептер, калем саптарды даярдайбыз анда эмесем. Демек, оймо чиймелер сүрөт искусствосунда өзгөчө колдонмо жасалга өнөрүндө чоң роль ойнойт экен. Колдонмо жасалга өнөрүндө бардык буюмдар, килемдер, кездемелер, кооз идиш аяктар, чоподон, жыгачтан же темирден жасалган буюмдар ал тургай архитектуралык курулмадагы буларсыз болбойт экен. Оймо чиймелердин темасын жана формасын сүрөтчүлөр жаратылыштан алышат. Алар өсүмдүктөр, гүлдөр, чөптөр, жаныбарлар, алда калса адамдар да болушу мүмкүн экен. Ал теманы тандоодо ошол объектилерден, жаратылыштагы бар болгон нерселерден пайдаланат экен. Ошондой эле геометриялык деген аталыштагы оюмдар дагы кездешет экен. Геометриялык фигуралардан дагы колдонушат экен. Кандайдыр бир өсүмдүктү негиз кылып алып, мисалы гүлдүн желекчесин сүрөтчүлөр аны стилдештирип, татынакайлаштырып, формага келтирип, туура формасын берүү менен ал нерсени кайрадан иштеп, оймо чиймесин түзүшөт экен. Стилдештирүүдөн оюмдун толук мүнөздөмөсү маалым болот. Стилдештирүү бул татынакай бир формага келтирүү, балдар. Демек, ар бир сүрөтчү бир эле жаратылыш объектисин өзү каалагандай стилдештирет, бир формага, татынакай формага келтирет экен. Демек, бизге жаңы форманы, жаңы сулуулукту жаратып берет экен, балдар. Демек, биз сүрөттө көрүп турган жаныбарлардан балыкты көрүп турабыз, ошондой эле гүлдү көрүп турабыз. Мына ушуга көңүл бургула. Мына, демек, табигый жаратылыштан объектисинин негизинде оюмдарды кандайча түзүлүшкө алып келгендигин көрүп турабыз. Демек, балдар, ушул оюмдар дүйнөсүгө саякат кылдык. Мынакей геометриялык түрдө балык турат, гүл турат. Демек, балдар, силерге тапшырма ушул оюмдардын сүрөтүн татынакай кылып тартасыңар. Демек, балык жана гүлдүн оюмдарын тартат экенбиз. Тапшырмаларды аткаргыла, саламатта калгыла, балдар.